Саламатсыздар достор. Мына бүгүнкү мен кайрылуум Сыймык Абанын кухнясынан болуп атат. Түз эфирде көрүп, келип Сыймык Абанын ден соолугун сурап, акыбалын сурап коеюн деп келдим. Анан достор, мага көп жазуулар, суроолор, чалуулар болду. Түз эфирден кийин мына чоң казат тууралуу дагы бир жолу түшүндүрүп койгонго туура келип атат. Чоң казат кыймылы бул идеологический кыймыл болгон. Ушул биздин мамлекетибизде болуп аткан коррупцияга каршы жарандык активисттер көтөрүлүп, ушуга бир туруп, бирок мыйзам чегинде деп жеткирдик. Жеткирип органдар Жумалиевке иш козголду. Бул жакшы жаңылык. Бул биздин жеңиш. Биз Сыймык Абага рахмат айтышыбыз керек. Сыймык Абадай кишилер ушу тарыхта биринчи жолу болуп атат. Өзү ачып, көргөнүн, билгенин ачык эл үчүн айтып атат. Анан бул кишиге кайра мамлекет жардам бериш керек да. Кайра буну мыйзам түрү бар, өзү Салянова деле мыйзам киргизген. Буга кайра вознаграждение бериш керек. Тиги киши преступник, коррупционер, бул киши ошону ачып атат. Бул бүт дүйнөдө ушундай практика колдонулат. Буга мындай жерге телохранитель, охрана коюш керек астыначы. Чоң кишиге меге, чоң коррупционердин бетин ачып атат. Анан достор айтат элем, көп суроолор болуп атат. Эмне силер партияга аттанып атасыңар? Биринчиден айтат элем, биз Сыймык Аба менен 1,5 жыл таанышпыз. Мына кухняда Урандан тааныштык. Уранда баштап, мына кухняда 10 сааттап, 5 сааттап таң аткыча сүйлөшкөн күндөр болгон. Мен Сыймык Аба менен мына ушу жерде чоң казаттын идеологиясы ушу жерде түптөлгөн. Башынанчы мына Манастан баштап спор болуп атып, сүйлөшүп атып, бири-бирибизге эметип атып, азыр биз идеябыз бир. Мен Сыймык Абаны колдойм. Мына канча миңдеген адамдар көрүп атат, бизди колдойт, баары сизди колдойт. Сиз главное могул кухняда мен сизге каалайт элем, анан башка подписчиктердин да каалоосу болуп атат. Айтып атат, Сыймыкка айтып койчу, Сыймык Абага айтып койчу, эмоция калтырбасын. Анан немеде эч кандай эмоция калтырган жок. Бүгүн кухня 9 чыгат деген. Бирок балдар байкелерим келип чыгарышкан жок. Мындай эле сүйлөштүк. Ошо бүгүнкү түз эфир боюнча Максат Мамытхан, Канат Хасанов байкелерибиз келди, жакшы өздөрүнүн тажрыйбасын айтты. Кухня деп чыгарып койду. Бирок бул жерде дагы бир айтып коелу, Сыймык Аба биз бийликке каршы эмеспиз. Биз коррупционерлерге каршыбыз. Ошол бийликте Үч бийликтин коррупционерлерине каршы. Ичиндеги биз эч качан президентке каршы эчтеке эмебиз жок. Эмне дегенде президент гарант конституция. Ал үстүндө, бардыгынын үстүндө. Үч бийликтин үстүндө. Ошол ичинде саботаж кылып аткан коррупционерлер, парламентте отурган, сот системасында отурган, аткаруу бийлигинде отурган, өкмөттө отурган коррупцияларга мен эле эмес, бүтүндө 66 миллион эл каршы. Бүт каршы, дүйнөдө жүргөн кыргыздын баары каршы. Аны билебиз. Биз ошону эле бир туура нукка коюп, мыйзам чегинде эч кандай бир мына биригүү бололу, Сыймык Аба айтып атпайбы, кээде мына 10 000 киши болуп бириксек деп. Бул кандай биригүү? Идея биригүүсүндө, руханий биригүүсүндө. Не обязательно тиги жерге чыгып митинг эмес, биз ага каршыбыз. Мыйзам жолунда мына биз азыр баштадык, буюрса, коррупционерди Жумалиевден баштадык. Биз ошону аягына чейин чыгарабыз. Мына Сарпашев, Муралиев, бирок биз мол Кыргызстандын конституционный түзүмүнө, конституционный мондай стройго, бийликке, президентке биз эч кандай каршыбыз жок, туурабы? Жок, каршыбыз жок. Биз коррупционерлерге каршыбыз. Ошого достор, мен сиздерден суранат элем, туура түшүнүп, могул чагылдырганда, репост кылып, пост жазып атканда башка элдерге да туура түшүнүңүз. Бул жердеги бар кухонный сөздөр кээде эмоциональный болуп кетип атат. Не расмий тилде эмес, бирок биздин өзүбүздүн ичибизде күйүп аткан, мына күйүп эле келатат. Мен канчадан бери тааныйм, элүү мамлекетти көрүп келип, бул жерде кандай жашоону көрүп, мен деле күйөм. Бул элүү мамлекетти көргөн киши тим боло 50 жолу күйүп атат. Биз ушундай эмеге жетип калыппыз. Анан Сыймык Абага сизге дагы бир жолу рахмат. Колдоочулардан салам барыңызга. Сизди Удай өзү колдосун. Ден соолукту караңыз. Биз колдойбуз сизди. Эч эмек этпеңиз. Бирок баарыбыз эме бололу. Бир эки айтып коеюн, бир эки сөз. Урматтуу калайык калк, Аскат иним тиги 3 байкем келип кеттир. Канат байкем, Максат Жарканбай байкем келип кеттир. Анан Максат иним келиптир. Анан
Биз эч кандай бул конституционный стройго каршы эмеспиз. Анан биз эч кандай бир призывать эткен жок. Мында чыгып алып эч кандай эме жок. Просто могу урматтуу элдер, мындай көп сөздөр болот да, бул партия эле Чоң Азат деген общественный фонд бар. Чоң Азат деген общественное объединение бар. Чоң Азат деген партия бар. Чоң Азат деген идеология бар. Ошо идеологияга чогулалып биринчи. Анан идеология болсак, анан ким кайсы партия менен барса ошо партия менен барсын. Биз партияга келип, партияга тыгал деген жокпуз элдерде. Тыгылбайт азыр эч ким. Өзүнүн эрки да. Өзүнүн эрки. Азыр Жумалиевди камаганга толук уже бүт Жол ачылды. Жумалиевди камасын, андан кийин Сарпашевди камасын. Муралиевди камасын. Ошол биз эми камасын дегенге дагы мен каршымын, өзү негизи. Мисалы, урда болдубу мисалы? Ошону мисалы Татанды кайра берип койсун. Мадина бүт баары завод болчу, берип койсун. Бүт баарын кайра государствага Элге берсин да. Эметсин, аукцион менен сатсын, Кытайдан кутулсун. Ушуну эле айтып атабыз да, мен эмне Жумалиевден бумага айттымбы? Мен Жумалиевге канча жолу айттым, мага адам жибербе деп. Биз Жумалиевден корккон жокпуз. Мурун Жумалиевдин үстүнөн арыз жаза албайт элек. Ненадлежащий истец элек. Эми надлежащий истец болду. Биздин үстүнөн жаздыбы, эми көргөзөбүз. Мо МВД структурасында иш козгогон айтып берет элем. Объективно болгула. Биз эч кандай баарыңар эле көрүп турасыңар. Судебно-лингвистическая экспертиза деп коет. Ошо болмок. Ошо лингвистиктерди көрөлүк. Мына калай калк, эл карап турат азыр. Кухняны туурабы? Жогорку Мечтеден чыгарбай калып деп жазып атышат. Уш жерден бүт чындыкты айта берем. Айткам, айта берем. Өлсөк өлөбүз. Коронавирустан да өлүп калышыбыз мүмкүн. Жөн эле өлүп калбай, туура эмес нерсени көрсөң дейт, барып колуң менен ажырат дейт. Же болбосо сөзүң менен ажырат дейт. Ал да кыла албасаң гей дейт. Жүрөгүң. Эмеште гейбесек, кол менен ажыраштырбасак, андай эмнеге келдик бул жашоого? Достор, ошо туура түшүнүңүздөр. Биз буюрса Жумалиевди мыйзам чегинде коомдук пикир менен аягына чыгарганга, эмеге кызматташып органдарга. Дагы бир нерсе мына, азыр бизде Жумалиев боюнча жазып атышат. Ошол Жумалиев боюнча Канат Хасанов алып барат юридический жагын. Сен, мисалы, мына Канат Асхат Осмоновго кайрылат элем, сен блогерский жагын Жумалиев боюнча полный алып бар. Полный Жумалиев боюнча до конца түгүнө жеткиле. Сарпашевдин түгүнө жеткиле. Муралиевдин түгүнө жеткиле. Каматып бериш эле бизге эме эмес. Төлөп берсе камабай эле койсун, кечирим сурасын элден. Анан биз ушу өмүр бою иштеп же квартира ала албасак, же эмете албасак, кандай эме? Адилеттүүлүк үчүн эле, достор, адилеттүүлүк үчүн. Анан баарын айтат элем, баардыгына көрүүчүлөргө айтат элем, биз мыйзам чегинде кылалы баарын. Биз үйрөнөлү. Правовой государствода жашаганга үйрөнөлү. Эч кандай талкаламай, митинг жулкуламай болбош керек. Государство потеряем. Биз мамлекетти жоготуп беребиз. Биз ошонун эмединде турабыз азырчы, на краю пропасти. Ошон үчүн мен дагы аябай суранат элем, туура колдонолу Facebook'tu. Провокация кылбайлы, чакырук кылбайлы, эч жака чакырук деп атпайбы өзүгө Тазабек Икрам. Биз дагы ошонтип айтат, туура келип калды. Чакырук кылбайлы, сыймык абагыбызды колдойлу, достор. Рахмат.